Ассаламу алейкум туугандар. Жалпы салам барыңыздарга. Азыркы учурда болуп аткан окуялар боюнча мен дагы оюм менен бөлүшүп кетейинчи дагы бир жолу. Азыр провокацияга аябай катуу жүрүп атпайбы соц тармактарда. Чыгып айтпай эле коеюн деп атып, унчукпай турайынчы деп атып эле. Бирок сүйлөшкө туура келип атат да. Өткөндө бир жаш куюлуп кетти эле. Эми ал жерде баягы мен элестетип идим да, бир секундка элестетип идим да, ушу Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров экөө болду, чарчадык деп уже кетип атканды элестетип кичине көз жаш агып кетти да. Кетпеш керек да бул. Негизи баарыбыз тең жакшы билебиз, Кыргызстанда ушу өйдө жактагылардан эң ушу карапайым элге жакын адамдан эки эле адам бар да, аны баарыңар билесиңер. Карапайым элге жакын адамдардан бул биринчиси бул Камчыбек эме Садыр Жапаров болсо, экинчиси Камчыбек Ташиев да. Баарыбыз билебиз муну. Баарыбыз муну жокко чыгара албайбыз да. Баары биринчи адам Садыр Жапаров, экинчиси Камчыбек Ташиев. Анан бул менин жеке оюмча, менин оюмда. Если Садыр Жапаров чарчап же болбосо билбейм, бир кандай бир эмелер менен шайлоого аттанбай калып, барбай калса, же мыйзам боюнча бара албай кала башалса, эмне болуп бара албай калган болсо дагы экинчи орундагы адам келиш керек да. Экинчи Ташиев келиш керек да, менин оюмча. Президенттикке аттаныш керек да, короче. Мен ушинтип ойлойм. Если Садыр Жапаров бара албаса, Садыр Жапаров бара алса, анда Садыр Жапаров өзү эле барыш керек. Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич колдош керек. Болду. Мен ушундай эле ойлойм. Ушундай болуш керек. Потому что экөөнөн башка татыктуу, президенттикке татыктуу адам пока мен көрө алган жокмун. Пока жок. Мен көз карашымда жок. Анан менин оюмча ошондой эле болот деп ойлойм. Если Садыр Жапаров бара албай калса, же билбейм, бир чарчап калган болсо, аттанбайм деген болсо, ошол кезде Камчыбек Кыдыршаевич аттаныш керек президенттикке. Жанагы сөзү бар ооба, мен аттанбайм, президенттикке койбойм, мен Садыр Жапаровду колдойм деген сөзү бар ооба. Бирок если Садыр Жапаров барса деген сөз да айыктачы. Садыр Жапаров барса колдойт, анан барбай калса, аттанбай калса, анда Камчыбек Ташиев коюш керек болуп калат деген ойдомун мен, туугандар. Жеке менин оюм. Ошондой болуш керек деп ойлойм. Антпесе болбойт. Башка эч кимди алып келбеш керек бийликке. Бизге башка татыктуу жок. Кереги жок. Кыргызстанды ушул эки адам эле көтөрөт, өнүктүрөт. Ушул эки адам эле баарын кылат, Кудай буйрса. Анан жана провокация кылып, анан байып кетишти, анан тигинтип кетишти, анан теги улакка келген, анан мынтип келген деген бүт видеонун баары эски видеолор чыгарып коюштур. Баарыңар көрсөңөр керек, 6 жыл мурун тартылган видеолор чыгарып коюштур. Анын баарын азыркыга таңгулап, мына азыр ушу Садыр Жапаров менен келгенден бери ушинтип байып кетти деген тарз көргөзүп провокация кылчу. Туугандар, эч ким ишенбеш керек. Эки адамдын салымы чоң Кыргызстанга. И дагы болот салымы. Мындан да чоң салымдар болот дагы. Бул эки адам бизге милдеттүү эмес, албетте. Милдеттүү эмес бизге келип иштеп бергени, бизге келип коррупцияны жоюп берүүгө, опугуна жоюп берүүгө, бизге келип шарт түзүп берүүгө эч кандай милдети жок бул адамдарда. Милдеттүү эмес булар. Булар болгону патриот болгон үчүн эле келип иштеп берип атат. Патриот болгон үчүн, туугандар. Патриот болгон үчүн эле иштеп атат. Биз ошону келип иштеп атканын биз барыктабай, кайра келип алып, как будто бизге милдеттүү катары кабыл алып атабыз да. Милдеттүү эмес, дагы бир жолу айтып атам. Биз өзүбүз шайладык, иштеп бер деп. Иштеп берип атат. Сонун иштеп берип атат. Кудай буйрса, андан да сонун, мындан да сонун болот. Азыр Кудай буйрса 6 жыл өтсө, 6 жыл өтөт, Кудай буйрса 6 жыл болот. 6 жылдын ичинде гана эмне гана иш кылып ийген жок, көрдүңөр, эмне гана иштер болгон жок. Эми ошонун кээ бир иштери аягына чыкпай калды, только башталып атат. Кээ бири мына эми башталат. Ошонун баарын аягына чыгарыш керек. Дагы ошонун баарын аягына чыгарыш үчүн болбой калды дегенде дагы 10 жыл керек да. Болбой калды дегенде дагы 10 жыл керек. Ошон үчүн туугандар, ооба, мен көрүп турам, элдер баары эле ушу мен ойлогондой эле ойлонуп атышат баары эле. Ошондой ойлоп атат. Анан провокаторлор, көрө албастар, жанагы уруу жемкорлор, ошолор эле провокация кылып, эптеп эле жаманатты кылып, бийликке жолотпос кылып атат да. Жолобосун деп атат да, ошолсо келбесе экен деп атат да. Должен держать слово деп эле өзүнчө ойлоп атышат. Ооба, он сдержит слово. Я уверен, он что сдержит слово. Если Садыр Жапаров аттанып атса президенттикке, значит Камчыбек Ташиев барбайт деп мен ойлойм. А если бара албай калса Садыр Жапаров, анда Камчыбек Ташиев барат деп ойлойм. Жеке мен оюм. И барыш керек деп ойлойм. Если Садыр Жапаров бара албай калса, аттаныш керек президенттикке. Ошо. Анан мен лично
экөөнү тең колдойм, экөөнү тең бирдей мамиле кылам, экөөнү тең бирдей көрөм мен. Ошол туугандар. Assalamu alaikum bayrыңыздар.